Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү, студияда Айзада Сулайманова. Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. Кыргызстан Спутник V вакцинасын мигранттардын эсебинен сатып алууну пландоодо. Садыр Жапаров башкы прокурордун орун басарын алмаштырды. Муфтийди шайлоо 29 майга жылдырылды. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги коронавируска каршы Спутник V вакцинасын Россияда иштеп жүргөн мигранттар менен ишкерлердин эсебинен сатып алууну пландап жатат. Бул тууралуу министр Алымкадыр Бейшеналиев биринчи радионун эфиринде айтты. Ошол эле учурда министр Россияда жүргөн мигранттар менен ишкерлер бул вакцинаны сатып алууга жардам берүү ниетин билдирип жатканын айтты. Бул боюнча премьер-министр менен сүйлөшүп, ал уруксат берди. Жакын арада алардын эсебинен вакцина алууну көздөп жатабыз, деди Бейшеналиев. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун Россияга болгон расмий иш сапары учурунда Владимир Путин менен сүйлөшүүлөр болуп, өлкөгө гуманитардык жардам иретинде 500 000 доза Спутник V вакцинасын бермей болгон. Башкы прокурордун орун басары Жамиля Жаманбаева кызматтан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ал өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө арыз бергени айтылат. Анын ордуна башкы прокурордун орун басары болуп Рызбек Айылчиев тайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгон. Айылчиев буга чейин Бишкек шаарынын прокурорунун орун басары болуп иштеген. Кыргызстандын мусулмандарынын 7-чи курултайы 29 майга жылдырылды. Мындай чечимди Аалымдар кеңеши кабыл алган. Алар отурумду 30 мартта өткөрүшкөн. Бул убакыт аралыгында муфтий борбордук ревизия комиссиясынын жана Аалымдар кеңешинин төрагасы мүчөсү болууга талапкерлерди текшерүү иштери жүрөт. Тактап айтканда, алардын билими тууралуу диплому, тыюу салынган диний уюмдарга мүчө эместиги текшерилет. Муфтий болууга талапкерлерди каттоо 27 мартта аяктаган. Учурда 8 талапкер бар. Саламаттыкты сактоо министрлигинин мурунку жетекчиси Космосбек Чолпонбаев үй камагына чыкты. Ал сыртка чыкпоо талабы менен чыгарылган. 31 мартта 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Мындай чечим 26 мартта кабыл алынган. Чолпонбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 2020 жылы 15 сентябрда камалган болчу. Ноябрда абактан ооруканага жеткирилип, жүрөгүнө операция жасалган. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Василий Дашков элеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу транспорт министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, Дашков премьер-министр Улукбек Мариповдун буйругу менен иштен кеткен. Василий Дашков Кыргыз темир жолуна өткөн жылдын 11 апрелинде жетекчи болуп дайындалган. Ага чейин мамлекеттик ишкананын жетекчисинин инвестиция тартуу жана курулуш маселелери боюнча орун басары болуп келген. Темир жолдо 2006 жылдан бери эмгектенет. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү түрмөгү аяктады. Ал эми биздин эфирде аба ырайы улантат. Бизден алыстабаңыздар.